Birgelikte Sayakbay Atağız grubuna bağışlap Jasmın Allah'tılам жатқан жерin жайлы бұл топырағын торпауы бұл күнөдө кылган кызматына акыбетине. Бүгүн Балчы шаарында тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күндөрүнө карата ата бабалардын элесине таазим этип, шаардагы тарыхый эстеликтерге гүл коюлду. 7-8 ноябрь жылнамада кызыл менен белгиленип, расмий майрам болуп саналат. Бул датага байланыштуу шаар мэри Азамат Арнабек уулу мекеме жетекчилери менен биргеликте атайын бөлүнүп берилген тарыхый эстеликтерге барышып, өткөндөрдү эскеришти. Өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн ата бабаларыбыздын эмгегин, кыргыз элине кылган эмгектерин баалап жүрүшүбүз керек деп ойлойбуз. Артқа тарыхқа қарай тұрған болсақ, мына биздин аталарыбыз 1916 жылы улуу үркүндү Октябрь революциясынын башынан өткөрүштү. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү боюнча аталарыбыз чоң-чоң эбегейиз өзлөрүнүн эмгегин жумшашып, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 1936, 37, 38 жылдары биздин ата бабаларыбыз ушул биз эгемендүү Кыргызстан болуп жашашыбыз керек деп өзлөрүнүн жандарын, кандарын биздин элибиз үчүн берген. Биз өтүп кеткен өзүбүздүн аталарыбызга, кыргыз мамлекетин түптөп кеткен чоң аталарыбызга сөзсүз түрдө 7 ноябрь күнү жалпы чыгып Kur'an okup eskерip турушубуз керек. Белгилей кетсек, Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып, парламент колдогон. Анын негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланган. Аталардан таамай сабаган учурдагы абалыбызга баа берип, андан туура жыйынтык чыгарып, келечекке бийик максаттарды коюшубуз абзел. Ошол кездеги президент кол койгон жарлык 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана каргашалуу окуяларга, 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине калыс тарыхый баа берүү максатында кабыл алынганы айтылган. Эркин өлкөдө жашап атканыбыздын себептеринин бири бул биздин ата бабаларыбыздын кан төгүп, нечендеген майдандарда дала эне сыздап, ушундай бир көптөгөн дорлорду басып келгенибиз эстеп билишибиз керек. Мунун урматына кыргызстандыктар быйыл 4 күн катары менен эс алышууда.